Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен регламент боюнча 5 метрени үйлөнгөн берип, себеби Мукай Эдебаев сөзүндө жооп берет экенин, таланттуу отбасылай драматург которгуч экенин айтууга жогоруда, мындан сырткары бул киши улуттук агайын бул киши улуттук адабиятка маани берген, олуттуу багытта карманган нускалуу адайын сынчыда болду. Андан сырткары бул киши агартуучу катары, усулчу катарында көп эмгектер жасап берген. Бул жагын эске алышыбыз керек. Себеби эң алгачкылардан болуп Жумажан Нурчиев экөө мектепте кыргыз адабиятын окутуу боюнча атайын китеп чыгарышкан. Бул китеп өзү 1930-жылы жарык көргөн. Бул жагынан агартуучу жайы бар да. Эми урматтуу агайындар, бүгүнкү күнгө чейин мен ойлойм ушул Эдебаев сөзүндө көп маселелер ачылып элек да. Буга окумуштуулар, адабиятчылар, ушундай изилдөөчүлөр да ушунун артынан түшүп иштеш керек. Себеби айтайын деп атканым, менде Алы Токомбаевга жазган ушул каты бар да, катты окуп чыктым эле. 15-февраль 1944-жылы жазганда, ушул катында мен баарын окуп отурбайм, бир-эки сүйлөмүн айтып берейинчи. Өтө зарыл, туулган жылым 6 эмес, 1902-жыл. Эми чын жашыма келген. Менин адресим Саратовский область, ушундай деп өзүнүн жана туулган жылы жөнүндө бир бетин айтып кетип атат да, бул жөнүндө дагы карап көрүш керек. Ошо карайып турган маселе деп ойлойм да. Андан сырткары жогоруда айтылбады, акча жөнүндө 100 000 сом деген аз же көп дегендей да. Урматтуу агайындар, улуттук жазуулар союзунда илгертен бери 30-40 жылдан бери поэзия боюнча Алтын Осмонов атындагы республикалык адайы сыйлык болгон чоң абройлуу сыйлык. Андан сырткары балдар адабияты боюнча Тоголок мырза атындагы абройлуу чоң сыйлык бар. Бул сыйлыкка да 40 жыл болуп калды. Алды Шүкүрбек Бейшеналиев ошол мезгилдердеги Байдулла Сандыбаевга ээ болгон сыйлыктарда жакын ушул 2023-жылдары 2023-жылда жазуулар союзу проза боюнча дагы маселе каралып, мен үчүн каралбай калды деген идея бар. Анын жазуулар союзунун президиумуна 2023-жылы биздин ушул мыкты таланттуу жазуучу проза боюнча ушул Мукай Эдебаев атындагы сыйлыкты уюштуруу жөнүндө маселе козголуп президиум бекиген. Бирок жазуучулар союзунда каражат жетпейт. Биз жерде бүгүн айтып атпайбызбы, 100 000 сом аз деп. А кезде 100 000 эмес, 5 000 сом берилчү сыйлыкка. Анан ушу уюштурулгандан кийин мен эле айтып коюшум керек, айта турган бир пикирим бар. Ушул маселе жөнүндө мен көлдүк аксакалдарга, көлдүк коом башчыларына, көлдүк ушул адабиятка жакын адамдарга кайрылдым. Ушундай бизде сыйлык уюштуруп атат, чоң сыйлык, сиздердин колуңардан келишинче бир акчалай берип койсоңуздар депчи. Ошондо буга Түп коомунун айкын инсандар бирикмесинин төрагасы Мамбетов Мукаш Сомалович деген мыкты азаматка жолуктуп, бул кишиге мен ыраазычылык билдирип, ошондой сиздердин атыңыздардан бул киши кош колдоп сунуп, өзүнүн ушул уюмдаштары менен көлдүк агайын туугандар менен биргелешип акча чыгарышты. Бул 50 000 сом. 50 000 сом ал кезде жазуулар союзу үчүн калпак көк кырыкка чоң сыйлык катары эсептелинчү. Биз аябай сүйүнүп, ал кишини тосуп алып, коомду тосуп алып туруп, ушул чоң президиумда биринчи лауреаттык наамда тапшырдык Арслан Койчиевке Искидиров деген мыкты чыгарган үчүн. Биринчи жылы жарыялабызда 17 материал түштү, 17 чоң мыкты жазуулар түштү. Комиссиянын төрагасы, кыргыз эл жазуучусу, орден медалдардын ээси, мыкты Абакиров Мелис деген мыкты агайыбыз бар эле, бул киши калыстык менен чечип, ушул мыкты чыгарма катары Арслан Койчиевдин чыгармасын баалап, ушул биринчи лауреат болгон киши эле. Андан кийин жогоруда айткан Камилка Башич, Роза Айтматовна Амина Пайзалов калды. Бул маселе 100 000 сом мындай болуп калды. Бизде президентибиздин көңүл бөлгөндүгү менен, өкмөтүбүздүн көңүл бөлгөндүгү менен жазууларга акчалай сыйлык катары акча бөлүндү. Ошондо бул Алтын калем деген наам менен бөлүндү да. Алтын калемдеги ошол кездеги 5 номинацияга, жогоруда номинацияга 3 номинацияны кошуп, ана 100 000 сомду жыл сайын бериле турган сыйлык болду. Жыл сайын бериле 100 000 сом катарында. Бул биз үчүн, жана авторлукту алган авторлор үчүн чоң сыйлык эсептелинди. Эми сизден сураганча мүмкүн болсо балким өзүнчө бир маанидеги сыйлыкка айландырып берсе деп, бул чоң иш, чоң нерсе. Бирок пайгамбар баарын азыр дегендей, ушуга деле азыр деп рахмат айтып коюш керек. Урматтуу агайындар, мына бүгүн ушу белгиленип атат, Мукай Эдебаевдин юбилей
20 жылдығы. Бұл күнүмдүк болбой, жыл сайын ушундай иштеп кетиш керек да. Жаш Уулар Союзу колдонуп турган жардам берет. Каныбек Апаш келгенде бир көп өзгөрүүлөр болду. Быйыл эле 7-8 чоң номинациядагы акын жаштардын юбилейин немеси белгилеп өттү. Масштаб, республикалык масштабта. Бир тыйын акчасы жок, бул киши өз актарын жасап, алдына 100 000 сомдук байгелер, 500 000 сомдук бөлүнгөн акча каражаттары ошонун ичинде той торопосунан бери өткөргөн милдетин алып, көп иштер жасалды. Ушу сыяктуу эле жазылат. Эгерде ушул коом иштесе, сиздердин атайын коом иштеп койсок ушул наган катарындачы, ана ошол коомдун негизинде Жаш Уулар Союзу ишалап алып барса жакшы болор деп. Мисалы Украина баягында коом ушундай уюм, кандай уюм болсо, бирден иштөөгө болот да. Ушуну биз ошонча колбаса, бул кишини тарых эстейт. Бүгүн биз эстебесек, мен 10-20-100 жылдан кийин тарых эстейт. Себеби биринчи улуттук адабиятта роман чыккан, биринчи улуттук адабияттагы Кадам таштар роман жазганда бул кишинин тарых окуялары бар. Романда мыкты жогорку деңгээлде жазылган. Түркияда басылып чыккан бул кишинин чыгармалары. Эки басылып чыган электе биринчи биздин Кыргыз алакасы Түркия менен биргелешкенде түрктөр ушул кишинин чыгармасын которгон да. Биз 14-жылы барганда бул кишини көргөнбүз аяктачы. Ушундай эле айтыла турган сөздөр бар. Бүгүнкү келгениңизге чоң рахмат. Ушул уюштурууга катышып келген юбилейсине сиздерге чоң рахмат. Жана ошондой жетекчилерге рахмат айтабыз. Işinizde iyi.